Власти и правительство дали писателю все, отняв у него только одно – право писать плохо. Отлично сказано. Отлично. Алексей Пешков өз доорунда атагы таш жарып, советтик бийликти жетектегендер менен жакшы мамиле түзө алган инсан болгон. Мезгилдин күрөө тамырын кармап, көпчүлүктүн көкүрөгүндөгү көйгөйүн китеп кылып жазды. Ал падышалык Россиянын бийлигине жакпаган менен калкынын көңүлүн тапкан. Анын чыгармаларын дүйнө эли кызыгып окуду. Кайра басылып, басмадан чыгып турду. Анын китептери советтик мамлекеттин курамына кирген башка тилдерге которулуп, болжол менен 250 миллион даана басылып чыккан. Көзү тирүүсүндө эле аны 5 жолу Нобель сыйлыгына сунушташып, бирок Нобель комитети анын большевиктик бийлик менен болгон байланышын эске алуу менен сыйлык берүүдөн баш тартышкан. Анткени 1917 жылдагы Октябрь революциясынан кийин Максим Горький чыгармалары менен жаңы түптөлгөн бийликтин идеяларын жайылтуучу катары кабылдана баштаган. Советтик жазуучулар союзунун түптөлүшүнө салым кошуп, 1934 жылы СССР жазуучулар союзунун 1-съездине жетекчилик кылды. 17 августа 1934 года. Колонный зал Дома Союзов. Советские писатели собрались на свой первый всесоюзный съезд. Слово для доклада о советской литературе Алексею Максимовичу Горькому. Мындай таасирдүү жазуучунун айкелин советтик мамлекеттердин ири шаарларына орнотуу, маданий, билим берүүчү жайларга анын ысымын ыйгаруу советтик идеологиянын бир бөлүгү болчу. 1981 жыл. Фрунзе шаарында Максим Горькийдин эстелигинин ачылышы чоң саясий окуя болду. Эстеликте сүрөтчү жана скульптор Юрий Чернов, архитекторлор Гарольд Исакович, Урмат Алымкуловтар биргеликте жасашкан. Эстеликтин ачылышына келген Кыргызстан коммунистик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдакун Усубалиев, Кыргызстандын жазуучулар союзунун биринчи катчысы Теңдик Аскаров өз сөздөрүндө Максим Горькийдин совет адабиятына, анын катарында кыргыз адабиятына кошкон салымына өзгөчө басым жасашып сөз сүйлөштү. Горькийдин айкели эмнеге анын ысымын алып жүргөн көчөгө коюлган эмес деген суроо туулушу мүмкүн. Айрым бир маалыматтарга таянсак, жазуучунун 100 жылдыгын өткөрүү иш-чарасынын алкагында Фрунзенин Совет жана Гвардия көчөлөрүнүн кесилишине, азыр ВФА соода борбору турган жерге Максим Горький атындагы аянт куруу пландалган. Айкел даяр болуп, бирок аянт даяр болбой калгандыктан Гвардия көчөсүн Горький атындагы көчө деп өзгөртүү чечими кабыл алынат. Айкелди убактылуу азыр турган жерине орнотуп, ачылышы өткөрүлөт. Себеби эстелик орнотулган көчө ушул учурда Максим Горькийдин ысымында болчу. Кийинчерээк Панфилов дивизиясынын чалгынчысы Ашырбай Коенкөзовдун ысымы берилген.